Адамдар бири-бирине окшошпойт. Ар бир адамдын чалкыган деңиздей өз дүйнөсү бар демекчи, ардактуу достор. Биз ар бир чыгарылышыбыздан болгондо дагы таланттуу адамдардын дүйнөсүн ачып берүүгө аракет жасап келебиз. Адам эсе жылдыздар жөнүндө берүүсүн жана ошондой эле бүгүн конокто Бек Борбиев болсун. Саламатсыздарбы? Керемет сахнада өзүнүн ырлары менен суктантып, кубантып, кыялданткан, көкүрөктү көр тирликтин көйгөйүнөн тазалап, көкөлөтүп көккө учурган таланттар көп эмеспи? Алардын катарында өчпөс талант Бек Борбиев да бар. Борбиев Бек Сманович 1969 жылы 24 сентябрда Токтогул жергесинде туулган. Дүйнөдө эч нерсеге алмаш кыз, издесең табылгыз, жоготсоң кайрылгыз ата-энесинин тентек уулу болуп чоңойгон. Окуучулук мезгилинде да жакшы окуганы менен тентектигинен далай жолу директордун кабинетинде уруш угуп турганын азыр эстеп күлүп калат. Үй бүлөдө 5 бир туугандын улуусу болгон ырчы атасынын жумушуна байланыштуу көчүп жүрүп 5 мектепте билим алган. 1986 жылы политехтин инженер курулуш факультетине тапшырып, аны 1993 жылы ийгиликтүү аяктаган. 7-классында аккордеон үйрөнүп алганы менен, бирок өзү чыгармачыл, ананда белгилүү ырчы болуп калам деп ойлогон да эмес. Sen dedim men sen dedim. Sen bolбосоң ким dedim. Бирок ошол кезде эле Асанкалы Керимбаевдин чыгармачылыгын баалап, мектептин сахнасында өз талантын тартуулап келген болсо, кийин студент аталганда дагы ар кандай кароо сынактардан калган эмес. Биринчи курс кезинде Ала тоо жазы фестивалында өзүнүн замандаш аттуу чыгармасын аткарган. Өзү тандап алган тармактын да улам жаңы нерселер менен толукталып, өзгөрүп, өрчүп турушу керек экенин, тынымсыз иштөө эң башкы орунда болорун сезген ырчы ар бир нерсени өз учурунда кармап, оомат кушун колдон учурбаганга далалат кыла баштаган. Мына ушундай максат менен жүрөк сүйгөн адамын да колунан учурган эмес. 1990 жылдын январь айынын суугунда өзүнүн курсташы болгон Фарида аттуу айымга баш кошуп, өзүлөрү үчүн да, жакындары үчүн да кыш мезгилин жазга айлантышкан. Бек Борбиев жана анын муунундагы ырчылар үчүн мезгил агымына жараша күн-түн дебей иштеп, өз араласын өзү тартчу өтөлгө туш келген. Жай кышка карабай, күнү-түнү жол тартып, уйкудан калып, бирок жаркылдап элине өрүн тартуулап, ошол оор күндөрдүн жүгүн жеңилдетүүгө өнөрү менен салымын кошкон десек жаңылышпайбыз. Ооба, элдин сүймөнчүлүгүнө татыган ушундай бийиктиктерди багынтууда Бек Борбиев катардагы адамдарга анча байкалбаган татаал жолду да басып өткөн. Менчик үйлүү болгуча жатаканада 2 балалуу болгонго чейин жашаган болсо, чыгармачылыгында да бут тосуулар болбой койгон эмес. Өлчү чарчаганда балалык издери калган, туулган жерине барып эс алса, ал эми жан дүйнөсү кыйналганда, ардактуу достор, жон гана үй бүлөсүнүн кашында болууну самайт экен. Билимге абдан чоң көңүл буруп, жакшы сапаттуу билим алмайынча ийгиликтүү кесип ээси чыгышы кыйын деп эсептеген ырчы жана обончу Бек Борбиев бир гана диплом менен чектелип калган эмес. Башкача айтканда, искусство институтун, политехти жана КГУстаны аяктап, учурда 3 жогорку билимдин ээси. Мындан улам ырчы кесиби боюнча чыгармачылыктан тышкары бажы кызматкери, бирок кесиби башка болгону менен өмүрүн жаштыгын ырга арнап, музыка менен жашоом деп келет. 20 жылдан ашуун убакыттан бери жүрөк кылдарын дирилдетип, жүздөгөн чыгармаларды жараткан Бек Борбиев көптөгөн жаштардын талантын элге ачып, бул тармакка аралашуусуна көмөк көрсөтүп келген. Алсак Айсел Турдалиева, Нуриса Абазова, Майя, Назми, Кудулдардан Кубик Калыков, Абдыгыдырматов жана Бурунчу да өчпөс таланттын артынан таанылгандар. Бек Борбиевден көбүнчө аккордеондун коштоосундагы чыгармаларын аткарып берүүсүн сурангандар көп. Ананда көп кырдуу талант, комуз менен да ырдап калчу өнөрү бар. Ал эми кайсыл ырыңыз өзүңүзгө өзгөчө жагат деген суроолорго мага бардыгы бирдей, негизи улам жаңы жараткан чыгармаң кулакка жагымдуу угулуп турат деп жооп берип келет. Желдей туруксуз, жеңил эмоциялар менен ушактарга көп маани бербеген Бек Борбиев үйүндө өтө катуу да, жумшак да эмес, орто мүнөздөгү кожоюн жана 4 баланын сүйүктүү атасы. Үй бүлөлүк жашоо, чыгармачылык толкун. Эгер ролуңду жеткилең ойной алсаң, демек үй бүлөлүк бакыттын урагыз, ажырагыс бекемдигин, туруктуулугун тургуза аласың деп айтылгандай, быйыл үй бүлө курганына 21 жыл болот. Мына ушундай бекем үй бүлөдө деле анча-мынча таарынышуулар болуп турат. Бирок каталык ырчыдан кетсе, биринчиден болуп кечирим суроодон баш тартпайт. Жана учурда кечирим суроодон мурда анын көңүлүнө доо кетирүүчү кадамды шилтебегенге аракеттенем дейт.
Ооба, көптөгөн жаш таланттар Бекборбиевдин чыгармачылыгын баалап, аны кумир тутушары шексиз эмеспи. Ал эми дал ушул ырчы өзү дагы жаш таланттарга кайдыгер карабайт экен. Алсак, Мирбек Атайбеков, Нурлан Насип, Ильяс Абдыразаков жана ошондой эле Мирлан Байековдун чыгармачылыктарын баалайт. Башкадайсың такыр башкадай. 300дөн ашуун музыкалык чыгармаларды жарыкка алып чыккан Бекборбиев Бишкек шаарында 60тан ашуун жеке концертин өткөргөн. Ал эми эң алгачкы концерти Жашыл жаздагы Делбириң деген аталышта 1991-жылы коюлган. Бекборбиев 2006 жылы Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси аталса, ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болуп 2008 жылы аталган экен. 2011 жылдын эң алгачкы эле күндөрүндө Бекборбиев борборубузда бул жылдын эсебинен биринчи концертин ийгиликтүү өткөрүп алганын билебиз. Эми жазында коюлчу концертине кайрадан катуу камынууда десек болот. Ооба, чыныгы талант ырды сыйкыр тилге салып, ага таажы кийгизип, жүрөк оту менен нурдантып, уккан адамдын сезимин козгоп, дилин тазарткан бийик деңгээлге жеткилет эмеспи. Чакан ырга чоң мазмунду сыйдырып, көркөм дүйнө түзүп келген Бекборбиевке дагы да талбас эмгек каалайбыз. Бул биринчи музыкалык Маныша телеканалындагы Жылдыздар жөнүндө берүүсү болду жана ошондой эле Бекборбиевдин чыгармачылык өзүнүн жашоосуна дагы сапар тартып келдик десек жаңылышпайбыз. Анда эмесе келерки кездешкенче. Койгун десем неге болбодум? Тагдыр маған маштардан ушундай, томоголойт мүнүшкөлдүн кушундай. Балкин сулуу жашпасаң сен мага, дайрануктар калмак беле бузулбай, дайрануктар калмак беле бузулбай, калмак беле бузулбай, калмак беле балким бузулбай. Ойордом да болгонум, ошолго демди пулума толгонум, кучагымдан эми кантип чыгарам. Кой десем сен болбодуң, болду десем койбодуң, койгон десем неге болбодуң? Барам мен тагдыр каттарындай, кербенчинин жүк көтөргөн нарындай. Балким сулуу жаш кезимде жолуксам, чырайыңа коймок белем багынбай, чырайыңа коймок белем багынбай, коймок белем багынбай, коймок белем балким багынбай. Болгонум, ошолго демги пулума толгонум, кучагымдан эми кантип чыгарам. Кой десем сен болбодуң, болду десем койбодуң, койгум десем неге болбодуң? Колдо айдай ойордомдо болгонум, ошолго демги пулума толгонум, кучагымдан эми кантип чыгарам. Кой десем сен болбодуң, болду десең койбодуң, койгум десең неге болбодуң? Кой дедиң сен койбодуң, болду дедиң болбодуң.